Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Мисал үчүн программасы жана аны менен Мирза Газимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын негизги темасы жалпы коомго арналмакчы. Анын ичинде кайрымдуу фонддор тууралуу, кайрымдуу адамдар тууралуу жана ошол эле муктаж адамдар тууралуу дагы сөз болуп, анын ичинде бир топ проблемалар, көйгөйлөр да камтылмакчы. Мына ошол маекти алып баруу үчүн биз атайын студиябызга конок чакырганбыз. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Азамат Байматов агайыбыз келип отурат. Коомдук ишмер десек болот, кайрымдуулук фондунун төрагасы. Бүгүнкү күндө бир топ азырынча мактабай туралы өзү дагы айтып берер. Кыргызга пайдасы тийген эр азаматтардын бири катары. Куш келипсиз, Азамат байке. Ушу сизге биринчи эле суроом да, бул ушул сиз ушул кайсы жердин кулуну болосуз, кайсы окуу жайды бүткөнсүз, каяктан болосуз, ушул боюнча айтып берсеңиз, анан сөздүн төркүнүн улап кетели. Жакшы, биринчиден ушул студияга конок кылып олтурганыңызга терең ыраазычылык билдирем, жалпы жамаатыңыздарга. Экинчиден болсо ошол мен дайыма ушул суроо биринчи жолу эмес берилип келген. Мен кыргыздын кулуну болом деп келем. Кичи мекеним Талас. Бүгүнкү күндө ошол окуу жайды бүткөндүгүм ошол Ислам университетин аяктагам. Бүгүнкү күндө ошол элиме, журтума бир аздыр көптүр пайдам, зыянымды тийгизбей, бир пайдам тийип калса экен деген. Мамлекеттик кызматта иштеп көрдүңүзбү буга чейин? Жок. Эч качан иштеген эмес, университет бүткөндөн эле. Анан мына ушул сиздин деле ушул буга чейинки басып өткөн жолуңузга да назар салып көрдүк. Эми ушул айылда жүргөн эле кезде эле ушул элдерге жардам берүү аракетинде ушул 10 литр майды куюп эле ары чапкылап элди бекер ташып эле ары ушинтип жүрүшкенсиз. Ошондой эле ушул элдерге ушул кайрымдуулук кылайын, ушундай элдер кайрымдуу эл менен чогуу жашайын бул дүйнөдө, муктаждарга жардам берейин деген сыяктуу ошол мезгилде эле сизде ошондой бир терең үмүт болгон болуш керек, Ушул качан баштадыңыз бул ишти? Качан? Бул өтө жакшы суроо болду. Бул ой же бүгүнкү биздин кылып аткан, менин кылып аткан ишим кече күнү эле менде пайда болуп калган жок. Бул менин бала кезимде ошол адамдарга бир пайдам тийгизип, алардын жүзүнөн жылмаюу көрүшлүк, бала кезимде менде жашап келаткан сезимдер. Мен ойлойм бул сезим өмүрүм акырына чейин жашашлыгын Кудайдан тилейм. Мисалы кичинекей кезимде ошол менин чоң атам Баймат уулу Жүсүбек деген чоң атам болгон. Ал кишини көчөдө ойноп жүргөндө, ошол көчөдө отурган кара адамдарга чуркап барып салам берип учурашканымда, алар аябай сүйүнүп, анан Жүсүкемдин небереси, сенин атаң ушундай иштерди кылган деп, баягы менин чоң атам 1986-жылы жарык дүйнөмө менен кош айтышкан. Ошол адамды кылган иштерин айтканда, кичекейимде мага бир чоң мындай бир стимул болгон да. Адамдар аны көргөн кишилер айтканда. Көргөн. Баягы кыргызда жакшы сөз бар да, атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген. Анан анысы кандай, атамдын кылган иштерин, чоң атамдын кылган иштерин бүгүнкү күндө менин өз атам дагы ушу кылган жакшы иштери мага чоң бир түрткү берген. Ошол себептен бүгүн мен ушул иштемин. Бул кайрымдуулук иштерди мисалы буга чейин деле, сизге чейин деле адамдар жасап келишкен да. Анан сиздики ушул 2016-жылдан баштап активдүү ишмердүүлүгүн жүргүзүп баштаса да, негизги булак каяктан, кантип баштадыңыз? Негизги тыйынды кимден алдыңыз, же өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн алдыңызбы, же бирөөдөн карыз алдыңызбы дегендей да? Бул эме идея келишлиги фонд ачуу. Менин таптакыр планымда жок болчу. Анан мен дагы ошол жеке ишкерчилик менен алектенип келгем. Бүгүнкү күндө жеке ишкерчилик менен алектенем. Айланамда досторум бар, кызматта отурган досторум бар. Алар менен да сүйлөшүп, анан бир муктаждыкта турган энени, эжени көрдүм, Айзада деген. Ошол эжекебизди көргөндө мен дагы интернет айдыңынан көрдүм дагы, чындыгында мындай жүрөгүм ооруду да. Анан биз бүгүн үйдө эле отуруп, жүрөктү ортого отура берсек, маселе чечилбейт экендиги белгилүү. Анан мен дагы чыгып, ошол эжени издеп таап, жүзүнө бир кичине жылмай тартуулагым келди. Анан барып туруп, жолугуп сүйлөшкөнүмдө чындыгында акыбал өтө оор экендигин көрүп, анда фонд деле ачыла элек, мен мындай эле иштер менен алектенем. Барып туруп кабар алганымда, анан досторума айтып, ошентип отуруп, баягы эжекебизге чакырык кылып, айтып, баягы келгиле, могу чындап Кудай ыраазылыгын табам дегендер. Мен да досторумду, мени эч ким тааныбайт деле, коомчулукка деле мен фонд деле ачкан эмесмин, эч нерсем деле жок болгону,
колума келишинче аракетти кылып, анан өзүм дагы машиналарды алдыртып иштеп эме кылып, анан бир машинамды сатканымда ошонун бир канча бөлүкчөсүн бөлгөнгө туура көргөм ошол үйгө. Анан эжеге да акылдашып, эми Кудай берип атат ырыскыны. Аллах берген, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап коюуну да аябай бир жан дилден туура көрдүм. Үй бүлө менен кеңештим. Анан ошентип туруп туура көрүп туруп, анан ошол эженин үйү бүтүшүнө коомчулуктан жакшы жардамдар беришти. Көрүп калган элдер. Көз жаздымда калтырган жок. Ошо менен ынтымак менен баягы үй бүттү, бүтөйүн деген кезде ошол элден сунуш болду да. Азамат, бир эле бул эже кыйналып аткан жок да. Коомдо, элдин, журттун арасында канчалаган энелер үй жайсыз жүрөт. Намыс менен эл жашап келген. Ушуну коомдук ишти, коомдук маселени коомдук фонд ачып алып эле ушинтип туруп ынтымакташып канчалаган үйлүү кылсаңар болбойбу деген сунушту бир мекендешибиз берген. Анан ошол себептен бул ойлонуп, идея келип, бүгүн ушул келип, бүгүн Кудайдын буйругу менен кызматын кылып жатат. Ошол сиздин ошол эми эл оозунда элек жатпайт деп коет го. Мисалы ошол Азамат Байматов коомдук фонд ачкан жакшы болду, бирок коомдук фондду ачканга чейин Азамат Байматовдун эч нерсеси жок болчу. Азамат Байматов ушинтип элден сурап, элден чогултуп, элдин акчасын жарымын жеп, жарымын элге берет. Арабтардын акчасын жейт, андай мындай деген. Эми түз суроо көтөрүлдү да, капа болбосоңуз. Ушундай аңыз кептерди элдер күтүп атат да, ушундай. Ушул суроого кандай дейсиз? Ушул элден ушул кайрымдуулук фонд деп ачып алып туруп, анан ушул элдин акчасын жеп байыбадыңызбы? Же тескерисинче өзүңүз жеке ишкерлик менен алектенсеңиз, жеке ишкерликтиңизди түптөп алып аны гүлдөтүп атасызбы дегендей бир суроо. Бул дагы өтө коомчулуктагы бир эле сизде эмес, элдин көбүндө кызык кылган суроо бул. Мисалы, бул фонддон мен пайда таба калайын деп негизделген эмес. Коомго пайдам тийгизсем экен деп негизделген. Башкы баягы пайгамбар хадиси да бар. Иннамал амалу биннияти дейт. Ар бир иш ниет менен бирге деген. Биз башкы ниетибизди бекемдесек, сапарыбыз да жакшы болот, узак болот депчи. Анан бул фондду түптөгөнгө чейин Азамат Байматов өзү ишкерлик менен алектенип келген. Мен мисалы ишкерчилик менен бүгүнкү күндө да алектенем. Кудайга шүгүр, өзүмдүн жеке жашоом эми мен шүгүрчүлүк менен жашайм. Кудайга шүгүр, жетишерлик, шүгүрчүлүк, Кудайга шүгүр. Анан бул фонддо мисалы ошол эле арабтардан же башка жактан же фондко түшкөн каражаттан өзүмө кызыкчылыгыма жумшап иш жасашлыкка менин ага адамдык абийирим дагы барбайт. Анткени мен кошсом кошушум мүмкүн. Бирок алдан алып өз кызыкчылыкка жумшаштан мен таптакыр алысмын. Мындай актануудан деле алысмын да, анткени жараткан зат баарысын көрүп турат. Андан эч нерсени жашыра албайбыз. Бүгүнкү тартылып аткан тасма бул бир канча убакытчалык гана тартышы мүмкүн. А бирок үстүбүздөгү 24 саат доли секундасын калтырбай тынымсыз тартып турган камера бар экен деген эстен чыгарбасак, мен ойлойм, ката кетирбесек керек депчи. Анысы кандай, бул фондко түшкөн каражат толугу менен түшкөн аманат дарегине жетээригине мен кепилдик бере алам. 100% кепилдик бере алам. Себеби кепилдикти бергенимди мен отуруп алып сөзүм менен эмес, адамды сүйлөгөн сөзүн эмес, кылган ишинен баала деген. Мен бул жерден багы мактануудан да алысмын. Себеби мен сөзүмдү далилдегим келет ар дайым. 3 жыл болду фонддун түптөлгөнүнө. Бирок 3 жыл аралыгында бүткүл Кыргызстан аймагын камтып, мен мисалы трайбализмден алыспын, түндүк, түштүк дегенденчи, мисалы 25 үй салынды. Алга эмне деген каражаттар кетти? 3 жылдын ичинде. 3 жыл аралыгында. Мына ошол эле Ордолуу, Ошто деги эле бүткүл областты камтыды. Экинчиден, 50ге жакын мекендеш өтө оор акыбалда, оор операциялар өттү чет өлкөдө. Биздин Кыргызстаныбызда болбой турган, алыбыз жетпей турган операциялар миллиондогон, мисалы ар бир мекендеш 30 000 доллар менен, 35-40 000 доллар менен чет өлкөгө барып атты. Ошол жерде дагы биз адилеттүүлүктү, аманатка кыянат кылбашлыктын негизги жыйынтыктары бүгүн эл ишеничине ээ болдук. Ошол себептен эл ишенгендиктен бүгүн мына ушул иштер жүрүп жатат деп ойлойм. Анан мен дагы аябай ыраазы болом бир чет элиме, журтумачы. Ушул бир тууганга ишенбей турган заманда бизге ишеним артып тургандыгы, биздин ортодо ушул ишеним бекем болсо эле ийгилик көп болот экен деп ойлойм. Ошол себептен толук каражат келгендей жумшалат деп мен кепилдик бере алам. Ошол мына бейтаптарды өзгөчө боордун циррозу менен ооруган, бөйрөгүн алмаштыруу боюнча ошо трансплантациялык оорулар деп коелу, медицина тилинен алгандачы, ошондой ооруларды чет мамлекеттерге алып барып 35 000, 40 000 доллар чогултуп алып барып, ушундай жакшылыгыңыздар болуп атканда деле ошол жерде Азамат Байматов да ошол жерде жеп атыптыр. 3 жыл болуп калды дедиңизби? Ошол 3 жылдын ичинде Азамат Байматов 3 этажды үй салды.
элге мемеген ушундай бир унааларды айдап жүрөт деген сөздөр бар да эми. Бирок азыр айтып кеттиңиз жакшы элечи. Ошо бирок сиз эмне менен азыктанасыз анда? Элге келген 100% акчаны деле же жардамды берип коюп, сиз өзүңүз эмне менен? Анда эмне кызыкчылык бар? Сизге эмне утук бар бул жерде? Туура. Менде бирде чоң кызыкчылык бар. Өтө чоң кызыкчылык бар. Же балким бир саясий партияларга элегишип, упай топтоп, кийинки шайлоого аттанып атасызбы? Жок, ошол бул аябай кызыктуу суроо. Анткени бул жерде менде өтө чоң кызыкчылык бар. Бул жерде Кудай буйруса, мен мисалы бул жолдо байып аткандыгым же болбосо ошол эле айдап жүргөн машиналарым же салган 3 кабаттуу үйдө жашайм. Биз ушул суроо өтө туура. Мисалы, миллион сомдук машина айдайсыңбы азамат деген суроолор бар. Ооба, мен миллион сомдук машина менде бар. Мен бар нерсени жокко чыгарып эл алдында же Кудай астында жалганчы болгум келбейт. Кудайга шүгүр. 3 кабаттуу үйдө жашайсыңбы дейт. 3 кабаттуу үй салгам мисалы. Бул салынганда алынганда дагы фондко чейинки болгон нерселер. Бул 3 кабаттуу үй. Жана могу бүгүнкү айдап жүргөн ошол унааларым машина, мисалы бул жеке өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн айдай турган эмес. Мисалы ошол эле жерде тейлөө. Буну деле ошо бирөөлөр сатып бергенби ошо? Жок, бирөөлөр сатып эмес, өзүмдүн маңдай терим алган акчам. Өзүмдүн жеке жашоомдо. Мен мисалы автомойка иштетем. Мен деле элдин катарындамын. Мисалы ошол эле кафе ресторандар менен келишимдер түзүп иштеп келгем. Сүрөт кызматында жанагындай бир иштер жасагам. Рекламный агентством болгон мисалы Таласта. Ошентип азыр Бишкекке келип, андан башка дагы иштер менен алектенип, бүгүн өзүмдө жеке мындай жашоомдо Кудайга шүгүр бизнесим бар. Алып түшкөн каражат мага жетишерлик. Кудайга шүгүр кылам. Экинчиден болсо жанагындай чет өлкөгө алып барып, ошондой эле ооруп аткан бир туугандардын үстүнөн акча жеп атат азамат. Ошол менен барса, миллиондорду чапчыган жерде бул деги эле ар бир больнойдон $1000 көрөт экен, $500 көрөт экен, ортомчу болот экен, посредник болоттур деген дагы сөздөр бар. Бул менин өзүмдүн мындай азыркы турган эмемде, менин кылаткан ишимде же ой пикириме такыр дал келбейт да. Себеби Кудай көрүүчү да. Мен мисалы ошол жерден бизде болгон, мен азыр айтып атпаймынбы? Биз ушул ишти жасап атканда деле ошол эле клиникалардан да мага сунуштар болду. Клиникадан тышкары дагы жеке жанагынтип иштеп аткан посредник болуп жүргөн биздин фармацевтикалык бизнеске сунуш болуптур да. Эжелерибиз болгон. Азамат чогуу иштешейли. Сенин кызыкчылыгыңа мынчасы болсун, мынчасы мага болот, мынчасы мындай болот деп туруп бөлүштүрүп мага сунуштар болгон. Бирок бул жерде менин ага чындап келгенде адамдык абийирим жол бербейт. Ошол жерден ошол кыйналып өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган адамдын үстүнөн мен акча жеп үйдө отура албаймын. Ага мен мындай билбейм, таптакыр ошол тарапка да өзүңүздүн каражатыңыз менен барып келип аттыңызбы демек? Жок, барып келиш каражаттар мына ушундай. Клиника менен сүйлөшкөндө мен айттым аларгачы, мага бере турган акчаңарды мен адан толук түрдө баш тартам. Бирок алар дагы ушул нерсени аябай баалады. Алардын да жүрөгү жылыды да. Мен аларга айттым, мага боло турган, мен бул жерге өзүмө пайда табыш үчүн изденип келген жокмун. Мен күндөп түндөп жасаган мээнетим текке кетпеш керек. Кудай астында сооптор менен кайтарылсын. Сомдорду мага өзүмдүн сомум жетишерлик. Бирок сом менен эмес, сооп менен кайтарылсын деп жетекчилигине да сунуштадым да. Мага келе турган нерсеге андан көрө дары дармектерине жеңилдик болсун. Силер жеңилдик бергиле деп туруп, анан ошол себептен $30,000 операцияларды биз $26,000 кепилдиктүү сүйлөшүү жасадык. $26,000. Бул жерден деле мен деле кылып койсом болмок, ага барсам болмок. Макул, анда $1000 көрөлү, эми эл эмнени көрүп атат? Бүгүн эл көргөн жок деп, бүгүн коомдо эмне эле болуп атат, мисалычы. Андай нафсы менде да бар. Бирок нафсимди жеңе билген жигиттин катарын болгум келет да. Мисалы клиникалардан мен ошол жолдо баш тарттым. Ошол эле саясий эмени айтып калдыңыз. Мен бүгүнкү күндө ушул ишти жасап айрым адамдар болушу мүмкүн. Саясий упай топтош үчүн сунуштар бар. Азамат мына болгон бүгүнкү күндөчү, мына азамат, силер мигранттар менен көп иштешет экенсиңер. Силерди эл колдоп турат экен. Келгиле, биз менен ушул жолдо бирге аттанайлы. Мен ушул партияда сага жакшы орун берейин. Эл менен итак иштешип жүрөт экенсиң деп орун берип сунуштаган адамдар болгон. Биздин аталарыбыз болгон. Ошол эле саясат жолунда аттанган агаларыбыз болгон. Бирок ал жерден дагы болгон өзүңө боло турган гонорарды мен сонун кылып чыгарып берем. Силер ырчылар менен маданият жаатындагы биздин мекендештер менен, замандаштар менен иштеп алып барат экенсиңер. Ушул жолдо мен аларга жакшы бир эмени чыгарып берейин. Жана жакшы сенин проектиң болсо, ошондой алып кел деген. Мен сметасы менен көтөрүп баргам проектини. Бирок ал жердеги биздин сүйлөшүү менин оюмду толук канааттандыра албагандыктан, мен ал жерде ошол акчадан да баш тарткам. Миллиондогон акчалар. Мен мисалы болгон ошол жердеги деле миллионду мен чөнтөгүмө алып салып койсом болмок. Мен
бул жерден актануудан алысмын да. Болгону Кудай астында. Мен аркамда ошол жерде атымды булгап, ошол эле чоң атамдын атын булгап, мен өзүм кылып койсом буга бир эле мен эмес, менин Байматов деген жерде жаткан Баймат атама, Жүсүпбек атама, мен жет атама өтө оор сөздү тийгизип коюшум түздөн түз. Ошон үчүн мен ал жолго бара албайм. Миллиондор мени жолдон адаштырбайт. Анан дагы ушул жана дары дармек боюнча сөз кылып калбадыңызбы? Ушул Индиядагы айрым бир поликлиникалар менен сүйлөшүп, Азамат Байматов бүгүнкү күндө фармацевтикалык бизнес түптөп, ошол бейтаптарга Индиянын наркында дарылар сатып атат деген бир аңыз кептер бизге келип түштү да, суроо иретиндечи. Эгер ушул чынбы жалганбы ушуну тастыктап берип айтып койсоңуз. Мына бул жерден дагы азыр айтайын. Бул жерден да эгерде Байматовго эгер киреше түшүп аткан болсо, өзүңүздөр дагы күбө болсоңуздар болот да. Буну мен документалдуу түрдө бүт жашынакай жасап, анан Индиядагы бааны мен билбейт элем. Ушул Ош шаарынан бир энебиз кайрылды. Айланайын Азамат. Мен билбейт элем бул дары дармек жагынчы. Билген да эмесмин. Башым ооруп калса аналгин ичкем же башка өзүмө дары дармек колдонгом, бирок ушул жаатында мен билген эмесмин. Бул жолдо өтө чоң сумма акчалар жаткандыгын билген эмесмин да. Бул жерде бизге сунуштады: Азамат, айланайын, айына Маптаз деген дарыны алып ичем, Индиядан алдыртам. Ошол дары 55 000 сом турат, бир пачка дары, ичинде 30 таблетка бар да. Ошол дарыны 55 000 алам дегенде мен аябай таң калдым. Бир пачка дарыны 55 000 аласызбы десем, ооба деди. Бул жолу алышымда мен акчам жетпей жатат деди. Кайрылгандан эненин кайрылуусун четке какпай толугу менен карап көргөндө туура көрдүм. Мен Индияга кетип аткам. Анан эжеге айттым: эжеке, энеке, анда ошо алып аткан дарыңыздын ошо пачкасын, пустой пачкасын мага берип жибериңиз, коробкасын. Коробкасын берсеңиз, акчаңызды бербеңиз. Мен билбейм ал жактан канча экендигин. Мен сизге калп болуп жалганчы болуп калбайын. Мен биринчи барып көрөйүн, болсо алайын, келгенден кийин ошо жактан сизге байланышка чыгып, видео вызовда сүйлөшөйүн. Тактап туруп анан сизге айтайын. Ошентип алып келип берейин дедим. Макулдаштык, кеттик. Мен Индияда жумуштарым бүткөндөн кийин чыгаар алдында аптекага барып, ошол аптекаларды кыдырып, атайын көрүп, анан баягы дарыны сурасам, бердим пачкасын, коробкасын. Берсем, ошол коробкада дарыны мага таап бере десем таап берди, 19 000 сом деди. Мен аябай таң калдым. Биздин сомго. Биздин сом менен 19 000 сом, ал биздин сом менен 55 000 сомго алып келип берип аткан. Ал биякта жеке менчик жеке менчик эмес, бул жерде жөн эле жеке бир жарааны алып келип берип атат. Жарааны берип атабы. Эми ортодо бул посредник. Бизде азырча айтканда. Просто мени таң калтыргандыгы, мейли биз эми кошойлу. Эмнеге биздин нафсибиз мынчалыкка баратат? Ортодо 36 000 сомду кошумча кошуп атат. Ошону кошуп атканда адам ойлонбойбузбу? Жок дегенде 2 000 сом кошсун, 1000 сом кошсун, 500 сом кошсо дагы бир пачкага, коробка дарыга өлтүрбөйт го бул адамды. Ойлондум дагы, анан мен дагы ойлодум, бул коробка балким бул башка фирманыкы болуп калабы деп кайра тастыктап сурадым да. Точно ушул дарыны бергиле мага. Бир фирма бирдей бүт болсун десем, ал көрсөттү, фирмасын көрсөтүп, чыгарылган датасына чейин көрсөттү. Алдым, 19 000ге гана алдым. 55 000 алып аткан дарыны. Ал эжекем кайрылганда мага минтип айткан: колумда 52 000 сом турат. Ушул 52 000 сомго алып келип берсең мага чоң пайда болот эле балам деген да. 3 000 сом болсо да арзан болсун, мага чоң акча болот дегенде, мен ошол жерден дагы ушул нерсени пайдалансам болмок. Эже, бул 55 000 сомго алып аткан дарыңыз 35 000 сомго таптым деп калганын деле жеп койсом болмок. Бирок мен ага мындай айтып атпайм, нафсим жол бербейт. Кудай сактасын. Ошого энеге түздөн түз алып келип бердим. Бүгүндөн ошондон баштап дары дармекке аралашып калдым. 36 000 сомдук айырма эч нерсе эмес. Бүгүн мына 1 ай 10 күн аралыгында 1 миллион 600 000 сомдук акчаны биз элге экономить этип берип атабыз. 1 айда. Кайра да алдыра баштадыңызбы? Ошондон кийин дарыны алдырып баштадык. Андан кийин эмне себептен алдырдык? Ошол 19 000 сомдонбу же кичине бир 2 000 сом жол киресе? Бул жерде дарыны ар кандай жолдо колдонот экен. Мисалы гепатит Б, Д, гепатит Цга, мисалы ар кандай дарынын аттары менен ошол эмелери бар экен өздөрүнүн. Мен деле медицинаны эми баягы терминде терип сүйлөй албагандан кийин билбейт экем. Анан болгону эл кайрылат. Врачтын назначениясы, анализдери, диагноздору боюнча биз бүт документтерди тиркейбиз. Анан 1300 сомдук Индиядагы дары бүгүн мен аттарын атабай эле коеюн, эми антинеме болуп калбасын. Ошол аптекаларда турат. 4,5 000 сомдон. 1300 сомдук дары. Ошол эле дары, ошол эле сапат, ошол эле бир фирмадан чыккан. Эми бул жерде эми эл өзү баасын берип чечип алат деп ойлойм да. Бүгүн дарыканасы эмес, дарыга жетпей жаткан карапайым эл турат. Бирок дарыкананы ким иштетип атканын аны мен айтпасам да азыр эл билип турат. Ал кимдики? Эми мен ушул жерден айткым келет да, адамдык абийир менен гана жашасак. Ушул дарыларды бүгүнкү күндө мынакей элге биз эми мегиле деп колуна миллиондорду алып барып бере албасак дагы,
бирок ошол 1300 сомдорду 1300 сомго чеги менен квитанция менен элге алып келип берип атабыз. Ушул жерден дагы тастыктап койгум келет. Биз дарыны алып келип сатып аткан жокпуз. Сатып атыр деген маани башканы берип калат. Бул уже пайда көрүп аткан адамдын катарын толуктайт. Биз дарыны жөн гана заказ менен, буйрутма менен алдыртып берип атабыз. Ушундай да сөздөр жүрөт. Анан сиздердин азыркы кайрымдуулук фондунда канча кызматкер иштейт негизинен? Сиз баш болгон. Бизде баш аягы болуп 7 кызматкер. Юристиңиздер барбы? Бар, юрист. Ошол юрист боюнча суроо бергим келет да, мына ушул жакында эле дагы бир сөз чыкты, ушул ар бир кайрылган жарандан юрист дагы өзүнчө эмгек этет экен. Баягы юрист дагы ушундай баягы атайын консультация кеңештерди бергенге ушундай өзүнүн белгилүү бир акча суммасы көрсөтүлөт экен деген. Ушул туурабы, туура эмеспи? Бул да балким бизден тышкаркы болуп аткан жүрүм болуп аткан нерселерге мен жооп бере албайм. Мен өзүмдөн кылып аткан ишимде жана өзүм үчүн жооп бере алам. Бул жерде мисалы ошол эле юрист бизде болсо, бизде бар да, ал бекер кеңешин берет. Мисалы анан башка юристтер алып аткандыр балким. Мен биле албайм анычы. Бизде андай көрүнүш болгон жок. Болгон жок. Болгон жок. Экинчиден дагы айта турган нерсем, переводчик мисалы котормочу, эжелерибиз бар, англис тилинен которгон. Ал эжелерибиз дагы мен сунуштап атам да, эми Аллах Таала мээримдүү зат сизге илим, билим берди, башкаларга айырмаланып сизде жакшы акылды берди, которуп атасыз. Өзүнүн тилинде дурустап сүйлөй албай аткан элдер жашап атат. Тили бар туруп сүйлөй албагандар бар. Бирок сизге Кудай чоң мүмкүнчүлүк берди. Ушундан пайдаланып, ушул башкадан пайда тапсаңыз дагы сомдорду биздин ушул жерге келип бекер которуп бир жакшы сооптуу ишке жасап коюңуз деп биз тескерисинче ушундай сунуштап атабыз. Аябай жакшы экен. Мына биз сиз да капа болбоңуз. Биз дагы баягы мисал үчүн деген программанын ушу максаты ушундай да. Баягы биз албетте прокурор же сот эмес, бирок бир журналисттик өзүбүздүн мыйзамда белгиленген суроолорду гана берип атабыз, капа этпейсиз. Анан эми дагы бир мисалы сиздин ушул ишмердүүлүгүңүздө деги эле ушул коомго муктаждарга жардам берүү ишмердүүлүгүңүздө мисалы ар кандай баягы пикир келишпестиктер орун алат дегендей, түшүнбөстүктөр орун алат дегендей да. Мисалы ошончолук сиз ошончолук себепкер болуп, ошолордун адрестерин баардыгын оформление кылып, такташтырып баардыгын, анан ушул чет өлкөгө барып дарылана тургандарын чет өлкөгө алып кетип, бул жактан акча менен бүтчүлөрүн, жеңилирактарын бул жактан каржылап жүргөн маалда айрым ошол сизге кайрылган жарандардын соц тармактарда буга чейин биз эң акырында калдык окшойт. Бирок дагы эле карап жатабыз, кырды алды, каягын өзгөрөт дегенчи. Бир Милан деген бир бала менен пикир келишпестигиңиздер болду окшойт. Буга чейин бул кайрымдуулук фонддо эч кандай мындай бир араздашуу болгон эмес эле да, деги эле тарыхындачы. Буга кайсыл эмне себеп болду, эмне түрткү болду, эмне үчүн коомчулукка кайрылуу жасап баштадыңыз да? Бул дагы аябай бүгүнкү күндөгү мындай өтө жакшы суроолордун бири болду азыркыңыз берилген суроо. Бул кандай, мисалы эгерде бул жолдо биз мен дагы бир нерсени сыймыктануу менен айтам. Баягы сыймыктануу менен мактануунун айырмасы бар. Ошону да айырмалай билсек да. Бул жерде мен сыймыктангандыгымдын себеби башка 2016-жылы 28 майда кайрымдуу болуп коомдук фонду негизделип түптөлдү. Анын негиздөөчүсү катары мен сыймыктанам. Себеби эмнеге? Себеби ошого чейинки аралыкта мен дагы барактап көргөм. Кыргызстанда канча фонд бар. Жана алар кандай жолдо иш алып барат. Ишмердүүлүгүн, алардын ийгиликтерин карап көргөм да. Ошого салыштырмалуу карап туруп, үлгү алчу жерлери бар. Жана ашыкча каталары бар. Ошолордон карап көрүп туруп, мен бүгүнкү кадамды туура көргөнбүз. Мисалы, кайрымдуу болуп коомдук фонду ачык иш алып барууну бел байлаганбыз да. Башка фонддор купуя, көмүскөдө жең ичинде иштер жүргүзүп келгенде, эми аларга мен мындай антин эмен жасагым келбейт. Кудай алдында алар да жакшы иштер жасап атышат, бирок менин принцибим мындай бир иш алып барууда ошону туура көргөм. Мисалы, ошол эле муктаж болуп кайрылган мекендештерибиз кайрылганда, ал жерде фонддун өзүнүн реквизиттери тиркелбейт. Ошол муктаж адамдын реквизити тиркелет. Ким болбосун, ал болсун, ошонуку тиркелет. Анан анын реквизити тиркелип туруп, биз жөн гана маалыматтык жактан сиздер катары эле колдоп беребиз. Эл журт келгиле, могу жерде бир мекендешибиз кыйналып калыптыр. Бул үй жок жүрөт экен деп туруп, анан ошол жерде биз аракеттерди жасап, ошол эле катарда сиз айткан атын атаган Милан мекендешибиз. Ошол мекендешибиз мына кыйналып калыптыр деп биринчи бизге эл сунуштады. Мен аны билбейт элем, бирок мен өзүм деле балким барбайт элем да. Мен деле бул жерден өзүмдү кооз көрсөтүүдөн алысмын. Эл сунуштады.
ушундай бир тууганыбыз кыйналып жатыптыр деп. Мен ошол себептен эл айтып сунуштаган себептен Миланга барып кабар алып, ал Милан өзү келип бизге, анан биз кабыл алып биздин өзүбүздүн кеңсебиздечи кол сунууга өттүк, өздөрүнүн реквизиттерин тиркеп берип туруп, колубуздан келишинче колдоо көрсөттүк. Эми бул жерден айтайын дегеним, мисалы эл өзү тараза. Эл өзү таразада бүгүн коом. Бул жерде акча бизге түшпөсө, баардык кыйналып аткан бир туугандардын өздөрүнө түшөт. Биз маалыматтык жактан гана колдойбуз. Мен бул жерден да башка белгилеп айтып кетким келет да. Ушул жерден эле сиздердин мээнетиңиздер бааланбай калып кеткен учурлары көп. Биздин деле мээнет бааланбай калып кеткен учурлары көп. Бирок бунун үчүн биз капа эмеспиз. Себеби биздин максатыбыз Кудай ыраазылыгын табууда. Адамдан кайтпаган нерсе Кудайдан сөзсүз кайтат, бирок адамдан кайтышын күткөн жокпуз. Эми бул жерден айтайын дегеним, сөзсүз эле биз буга көнүп калып туруп да, накталай акчаны колуна алып барып бериш керек. Эгер мен азыр чөнтөгүмөн чыгып туруп 1 миллион сом алып барып берсем, мен бир датым бар экен. А реквизитке түшүп аткан акча эсепке кирбейт экен. Маалыматтык колдоо эсепке кирбейт экен да. А биз ошон үчүн ойлоп калдым да, ошол себептен адамдар азыр ошо накталайга көнүп калган турбайбы? Биз эми ошол реквизиттен балким биздин ошол көрөрмандардын, сиздин көрөрмандардын, жалпы элдин эмес менен ошого балким миллиондогон акчалар барып түштү. Аны ким берди? Эгер аны бербеген болсо, эл бербеген болсо, эл көрбөгөн болсо, анда аны атасы эле дарылап албайт беле? Эгер ошол үй бүлөнүн өздөрүнүн айдаган машинасы бар экен, бир эмес 2 машина бар экен эшиктин астында. Мен адилеттүүлүк үчүн гана айттым. Мен ал жерге кетти эле мисалы ошол операциясына башка. Ошонун операциясына мисалы элден чогулган каражат такталган неме боюнча, мисалы ошол эле Миландын чогуу ишти алып барып, ошол жерде иш алып барып аткан балдар. Мисалы мен билем, өзүм алып барган адамдарды канча каражат кеткен деген. А ошонун эле жанында жүргөн балдардын, мисалы мен Миланды өзүм Индияга көтөрүп алып барган жокмун. Мен жөн гана маалыматтык жактан эл алдында каражат топтогонго гана колдоо көрсөтө алдым. Мен бул жерден жалган нерсени айткым келбейт. Ошон үчүн бул жерден эми топтолгон каражаттын негизги немеси $40,000 ашыкчалык акча каражат топтолгон деген маалымат болгон. Бунун Милан өзү, мен айтып атпаймынбы, биздин келишим боло электе Индияда $30,000 операция жүрүп аткан. Пересадка кылган. Бор келиши жок, бирөө аяк бияктан же операциянын өзү бир пакети берилет, Индиянын клиникасы. Ал берилген пакет 21 күндү камтыйт. 21 күн камтыган пакетке анын пересадка кылып туруп ден соолугу жакшырып чыгышлыгын камтыган күн бул 21 күндү камтыйт. Ошол күн ичинде биздин ошол барган бир туугандарыбыз ден соолугу жакшырып ал клиникадан чыга алат. Ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Ошол карап чыгышып, алар ошол 21 күндү бекитиптир пакет кылып. Бирок 21 күндүк пакет $30,000 камтып келген, $32,000 камтып келген. А биз барып сүйлөшүүлөр жасап туруп, Милан өзү $30,000 пересадка болгон. Да, мисалы. Бул Милан биз бар электен алдын барган. Миландан кийин биз Тынчтык деген мекендешибизди, Сагын деген мекендештерди алып барып, ошол сүйлөшүүлөрдүн негизги жанагындай сунуштардын негизинде келип, анан $26,000 келип, биз түшүрүү элге жакшылык кылайлы деп $26,000 келип түшүп атат ошол себептенчи. Бул жерден да мен баса белгилеп айтып койгум келет. Бул жерден да биз элибизге, журтубузга болгон чоң салымыбыз бар. Эми ошол эле клиника менен бүгүн барганда, Милан барганда, ал баягы жетим баладай болуп барган. Себеби анын үстүнөн көзөмөлдөп тура турган эч ким жок. Барып эле көчөдөгү эле бир индуска жолугуп, ошол эле котормочуга жолугуп, анан ал жетелеп барып тияка барып, анан котормочу ушинтип эле жолдо белди, анан кийин терге мынча төлөйсүң, берге мынча төлөйсүң десе төлөй берген. Анткени тил билбегенден эмне кылат, анан башка эмне кылат? Бериш керек болот. Жанынын айласы. А биз ошол нерсенин баарын эске алып, биз бүгүн ошол охранник менен сүйлөшкөн, же болбосо башка бир кызматкер менен сүйлөшкөнгө караганда жетекчи менен сүйлөшкөн мындай чечкиндүү болсо керек да негизичи. Биз ошол жетекчилер менен сүйлөшүп, түшүртүп аны, анан кепилдикке алдык да. Бул жерден келип тур $26,000 гана төлөнөт. Эгер будан ашыкчалык төлөнө турган болсо, биз сурайбыз, эмне себептен төлөнүп атат? Эмне себептен алды? Ага чейин Миландан сурай турган эч ким болгон эмес, кыргыздар. Жада калса бизден ошол жакта отурган элчи да келип кабар алган эмес. Бул жерде мен ошол жерден сыймыктанып айткым келет. Ошо менен анан жакшы болуп кетти, баары жакшы болду. Андан кийин араздашуунун да келип чыкканын айтып коеюн. Бул жерден араздашуу келип чыкпайт эле. Элден сунуш келип түштү. Миланга топтолгон каражат ашыгы менен болуптур. Канча болуптур деген маалымат келип түштү сизге? Бизге ошол топтолгон каражаттан тышкары $7,500–7,600 Honda Inspire үлгүсүндөгү машинаны алып бүгүн айдап жүрөт деп аны башка бөтөн элдер эмес, өзүнүн айылдаштары айтты. Барсаңыздар чындап эле өзүнүн жакындары айтты. Анын туугандары жана ал менен чогуу ошол ооруп кыйналып жатканда акча топтоп жүргөн бир туугандарыбыз айтты. Ал адамдар Кудайдан корккон эле, ишенген эле адамдар. А бүгүн ошол жардам бергендердин адамдардын баарын мындай
акмак кылып койду. Ошондо сиз ошол арткан акчаны кайтарып бер деп бардыңызбы? Эми мен ал жерге барбай элем, элдер да мага сунуштады. Мына бүгүн өмүр менен өлүмдүн ортосунда канчалаган кыргыз жатат. Ушул оору дарттын, аты жаман оорунун айынан канчалаган кыргыздын балдары жетим калып атат. Канчалаган кыздар жетим калып атат. Ата мээриминен айрылып атат. Эне мээриминен айрылып, ажырап көчөдө калып калып атат. Биз ошого күбө болуп атам. Мен бүгүн мына азыр Ордолу Ошко келип дагы мына ошол жерге барып келдим да, азыр да 3 мекендешке барып келдик. Бирөө азыр комада жатат. Ушундай жаткан адамдардын көйгөйүн көрүп туруп, ага акча жетпей аткандыктан анан эл да сунуштады. Азамат ошо Миланда эле башынан өткүзгөн ооруну. Адагы жаткан ошол төшөктө. Ал бизге караганда жакшыраак түшүнөт. Сен барып бир ооз айтсаң ал түшүнөт деген жакшы үмүттө гана барганбыз. Сунуш менен биз ал жерде басмачылык кылып, бара калып эле аны сөөгө уруп, аны тартып алайлы деп эмес. Сунуш болду. Милан, мына карачы деп видеосун көрсөтүп, ушул апаларды да ала бардык. Мына сенин энең ыйлагандай эле, муну эне да көчөдө ыйлап жүрөт. Ушунун баласы да сен жакшы болгондой, бу да жакшы болуп калсын. Балким булар сага эртең пайдасы тиет, балдарын деле. Деп ушул машинаңды сатып туруп экөөнө бөлүп берип койчу, куштар жакшы болуп кетсин. Акчанын жоктугун айынан эле кармалап атат деген сунушту айтканын ортосунда ушул болду. Мен эми ал жерге басмачы катары эмес, же басып ала турган адам эмес, жөн гана элчи болуп бардым. Элдин сунуш иретинде айтып, элдин мына бул жерге келишим дагы мына элдин сунушу менен мен келип отурам да. Ушундай эле мен берге өзү кызыкчылыгым менен сиз менен отуруп аткан жокмун. Элдин маселеси боюнча сүйлөшүп атабыз. Ошол жерге дагы элчи болуп бардым. Анан эл мүдөөсүн аткарайын дедим, бирок аткарылбады. Ал биздин сунуш четке кагылды. Милан болсо ушул суроону берди да, мен эртең ооруп калсам эмне болот деди. Суроо берди. А мен ал жерден айттым, бизде да ушундай суроолор болду, бар да. Мисалы сиздер барып анча баягы нервине тийип келдиңиздер, башка кылып келдиңиздер. Сиздер ошентип коомчулукка ушундай ажиотаж жаратып, Миланды бир аз уят каргандан кийин Милан кайра ооруп калса сиздер жооп бересиздерби? Бул жерде мен сизге кайра сизге суроо берейин, эгер капа болбосоңузчу. Мен сизге берейин суроону. Эгерде Миланга $40.000 деген акча, бул өтө чоң акча. Биздин Кыргызстанда бүгүн биздин айлык маянага жана башка нерселерге салыштырмалуу $40.000 деген бул өтө чоң акча. Бирок $40.000 чогултуп берген эл эртең Милан машинасын берип коюп, анан Милан эгер Кудай сактасын, ден соолук берсин, эгер ооруп кыйналып калган болсо, ошол эле Байматов деле барып, мына кече жакында эле ушул Милан берди эле, бул Милан биринчи жолу эмес. Мына Жазгүл Ташиева деген эжекебиз сиздер, Жазгүл Турдыева деген эжекебизди сиздер коомчулукка чыгаргансыздар. Ошондо коомчулуктан биз дагы келип, кайдыгер болбой колдоо көрсөттүк. Ошол эжекебизди эле кыз болуп туруп, кыз бала болуп туруп, арткан акчасын $5.000 берди өзүнөн кийинки муктаж адамга. Ошондой кадамга барды. А деле машина алып алайда болсо болмок да. Ал кадамга алып барган жок. Анан бул жерде ушундай маселе да. Эгерде $40.000 чогултуп берген эл Милан деле берип койсо, эртең кыйналып калса, биз деле барып чакырык кылсак, $5.000 эмес, $10.000 чогултуп эле ден соолугун жакшыртып коюшка мүмкүнчүлүк бизде бар да. Болгону мен айтканым эл да түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен да айткым келет да. Бүгүн кыйналып турганда керекке жараган эл эртең да жарайт. Бүгүн мен айткым келет. Береке бүгүн өкмөттө болбосо дагы береке элде бар. Элде бар береке. Болгон үчүн бүгүн канчалаган мекендеш өмүр уланып атат. Туура айтасыз. Анан счет маселеси боюнча да бир суроо бергим келет да. Мисалы, азыр сиздер ошол бейтаптар берген ошолордун реквизиттерин гана берип, анан кийин ошолордун акча которулуп атпайбы? Буга чейин эле бир топ түшүнбөстөр келип чыккандыр. Бергени бергендир, бербегени бербегендир. Ушул счетту ошол кечеги 1-2 инциденттен кийин коомчулукта ушул комментарийлерди окуп аттык да, ушундай сунуштар болуп атты. Ошол кайрымдуулук фондунун өзүнүн реквизити болсо, ошол кайрымдуулук фондко гана салган оң экен деп себеп деген туура айтасыз. Буга чейин биз дагы бир көрдүк ушундай маалыматты. Индияга барып келгенде $25.000-26.000 чапчыган, бирок элдин салымы $50.000 жетип барган да. Андан кийинки сурак иштери финансылык жактан болгон эмес. Ал үй бүлө өзүнө жараша болду, бирок бейтап өтүп кетти. $30.000 деген, $35.000 деген алардын колуна калып калды. Анан сиздердин сунушуңуздар да бир четинен туура деп ойлойбуз. Ошондо ошол реквизитти мисалы эмне үчүн сиздер берсеңиздер болот? Же сиздерге текшерүүлөр көп болуп калабы? Жок, бул жерде мен эми мындай да, мен жана алдыда сөз кылып кеткендей эле, атымды булгап алгандан корком. Мен бир нерседен корком. Ошону ачык кылыш үчүн кандай жолдорду? Байматов, мисалы, эгерде мен азыр ошол жерге койгонумда, элдер чыгат да, андай болсочу, мен жеке өзүмүкү коюлса, бул жерде маселе жаралып калат. Байматовго мүмкүн 100.000 түшсө, миллион түштү, анан ал эмнеге жок деген суроолор мага келип калышы мүмкүн. Мен ага суроолорго мен башка маселе бар, башта орто турган. Бул нерсе менен мен
мындай кооптуу нерсе да. Ошон үчүн бизде бүгүн мындай нерселер биздин буга чейин деле планыбыз бар болчу, бирок бул планды ишке ашырууга уже убакыт келип жетти. Себеби 5 Сбербанк картасын ачабыз. Жана 5 Элсом картасын ачабыз. Бул фонддун өзүнүн өздүк эмеси болот, Кудай буйруса. Мисалы ошого гана түшүш керек экен. Мисалы эшмат болобу, ташмат болобу өзүнө түшөт. Арткан акча бул жерде калат. Тигин чөнтөнө түшүп, кайра бергиси келбей калат экен. Көбү бербейт экен. Бүгүн адам нафсиси бар да. Эми бул жерден арткан акчасын өзүндөй эле кыйналган бирөөгө бер десең, чөнтөгүнөн берип атканда кыйналышат. Мен бирден ачык айтып коюшум керек. Мен ошол эле кыйналган адамдарды атын жамандагандан алысмын. Бүгүн менден ишеничи кетип аткан адамдар бар. Азамат жакшылык кылып туруп эле кайра аны барып кайра эсесин чыгарат экен деген да эмелер бар да. Мен угуп атам. Мына кече келип ошол эле өзгөндөн бир мекендешибиз кайрылган эле. Барып ага дагы ушундай деп бизден өтүндү бир мекендештерибиз, байкелерибиз. Барып койчу Азамат деп. Макул деп барайлы деп байланышканда алар баш тартты да. Анткени Азамат келет экен, арткан акчаны алып коет экен деп. Бирден кызык суроо да. Анын арткан акчасы кызыкпы, максатпы же анын ден соолугу? Ден соолугун аягып кетиши максат. Бул элге суроо да, менден кайра элге. Мен дагы элге суроо бергим келет. Эми урматтуу мекендештер, мисалы ойлонуп көрсөк, бул жерде максатыбыз ден соолугубуз жакшырып кетиш эгер болуп аткан болсо, ден соолук жакшырган болсо, анда арткан акчанын бизге эмне кереги бар? Ошол өзүбүздүн ден соолук жакшырганды каалап турсак, Пайгамбар алейхисалам хадиси бар да, өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө каала деген. Анда өзгөгө эмне үчүн каалабайбыз? Биз аны картошка тигип, күрүч тигип, эгип, акча таппагандан кийин, маңдай тер болбогондон кийин элден чогулган акчаны эле элге берип коюш эмне үчүн кыйынга тартып туруш керек? Бүгүн коомчулукта үстүндө айдаганга машина эмес, үстүнө үй ала алгандар бар. Бүгүн болуп келген, Миланга чейин болгон, бирок мен анын баарын жаап жашырып келгем. Элге чыгарбай, элдин башка деле интернет айдыңында зейини кейип, кыргыз ара жолдо моундай бир ыңгайсыздыкты жаратып, ынтымак ажырап кетейин деп турган кырдаалда мен дагы ал нерсени жандырыш үчүн ал нерсени чагылдырбай келгем. Миландыкын деле чагырбайт элем. Бирок мен адамдын чыныгы жүзүн гана көрсөткүм келди. Сабак болсун деп. Мисалы буга чейин биз үй салып туруп, салган үйүбүздү талашкан адамдар болгон. Же үйүм жок деп кайрылып алып туруп, үйү бар экендигин тастыктап чыкканбыз. Мен таң калгам, 60 жаштагы энелер бүгүн бизди алдап жатат. Ошол 60-тагы эне ушул кадамга барса, 18 жаштагы кыз кемчилик кетиргенде мен аны туура түшүнөм. Анткени анын акылы толуп толо элек. 60 жаштагы кыргыз эне бул ишти кылып атса деген ой менде дагы пайда болот дагы, элге дагы менден суроо да. Ошон үчүн элден чогулган каражат элге эмне үчүн берилбеш керек? Кыйналып аткан тигинин баласы аяккандай эле башка тигинин да баласы эмне үчүн аякпаш керек? Каалайлы да ошон үчүн. Эми мына азыр үй салып берген да фактыларыңыздар бир топ толтура да. Анан ошончо адамдагы кезеги да көп болсо керек. Бул жерде түшүнбөстөр болушу мүмкүн. Мисалы, ошол үйлөр кайдан келген каражат? Ким салып, же өзүңүздөрдүн каражатыңыздарга, же деген сөзү мисалы бир белгилүү депутатыбыз айтпадыбы? Бул мүлктөрдү кактан алдыңар? Акча кактан келет десе, арабтардан келет деп. Жар салды эле. Ошолор сыяктуу эле сиз деле арабтардан келип үй салбай эле байып жатып калсаңыз деле бир болмок экен. Бул ошондой жолдордон келген, булактардан келген каражаттарбы? Бул жерде каражат маселесине келгенибизде, бизде бүгүнкү күндө эң эле чоң дагы маселени жараткан бул каржы маселеси. Эгер каражат болсо, бүгүн көп маселе чечилген турат. Көйгөй келип каражатка келип такалып атат. Каражатка кантип такалып атат? Мына бүгүн ошол эле коңшу өлкөбүздөн канчалаган каражатты карызга алып алып, бүгүн бере албай башыбыз ооруп атат. Бул негизги чоң көйгөй болуп атат улуттун. Ошон үчүн мен бул жерден айтайын дегеним, каражат бизден кайдан келет? Биз карызга алып аткан жокпуз. Арабтан алып аткан жокпуз. Эгерде бир дагы араб улутунан алган болсом, Аллах күбө үстүбүздө. Актангандан да таптакыр алыспын да. Бул жерде мен башка улуттан, мисалы ошол эле Орусиядан, же болбосо Оруз улутунан, же башка улуттан эмес. Эми мен улут аралык бир маселени дагы мындай козуткум келбейт. Же мындай бир эмени жараткым да келбейт. Болгону улутчулукка бөлүп мындай эме болгум келбейт да. Ошон үчүн бул жерде мен айтайын дегеним, жалаң гана каражат кыргыздын намыстуу уул кызынан топтолгон каражат. Мисалы ошол эле жүргөн Америкада жүрөт. Ошол жерде эптеп-септеп өздөрү оокат кылса дагы, өзүн эле эмес, өзгө кыргызды ойлоп, мекенин сүйгөндүгүн, элин сүйгөндүгүн алар дагы жөн эле сөзү менен айтып койбой далилдеп атышат. Ошолордон түшкөн каражат менен бүгүн үйлөр салынып атат. Мисалга эле алганда бизди бир жерде үй салып баштадык деген сунуштуу эмеле маалыматты чагылдырабыз эле КАМАЗ айдаган мекендештерибиз өздөрү сунуштайт. Мен үй бүлөм атынан бир КАМАЗ кум түшүрүп берейин Азамат. КАМАЗдын да айдаган машинанын да акысын берейин. Зекетим да болсун деп чыгарып беришет. Өйдө кырсыктан алыс болоюн деп
айтышат. Кээ бир мекендеште ушул ошондой ишке кадамга баргандан бери машинамда көптөн бери бузулбай калды деп дагы баягы бир тамаша эме иретинде дагы кайрылып кол сунуп келгендер бар. Дагы бир алы акыныбыздын айткан ырында дагы сабында бар. Баягы минген атын түшө калып тизгинин берген кыргыз жашап келет. Бизде улуулук бар, баалуулугубуз бар улуттун. Бул жерден өткөндө эле бир энебизге үй салып атсак, бир байкебиз чыкты, үй бүлөсүнүн атынан бир күлүк аты бар экен. Күлүк багат экен. Ошол күлүк атымды берейин дегем. Ушул жолдо мага бирөө жакшы кеңешин айтты. Өзүң жакшы көргөн бир нерсени бирөөгө беришиң керек, Кудай ыраазылыгы үчүн. Дегендигинен мен ушуну туура көрдүм. Деп туруп сунуштады келинчеги жеңебиз менен, эжебиз менен. Анан ал сунушта кызык болду. Бул атты мен бүгүн беришим керек деди да. Бүгүндөн калып калбасын деди. Эртең менин ниетим бузулуп, өзгөрүп кете электе, бүгүн менен алып кеткиле деп сунушун берди. Ошол атты алып келип базарга чогуу сатып, акчасын алып, анан чогуу барып туруп кирпич алып туруп мен өзүм талап койдум. Өзүңүз кошо аралашыңыз, билиңиз каяка кеткендигин депчи. Ошентип туруп бердик. Ошол муктаж үй бүлөгө кирпичине, кынаган кышына жарады. Алла ыраазы болсун. Мына ушундай каражат ушул тараптардан келип топтолуп, бүгүн Анан үйлөр салынат. өзүңүз баш болуп, аны ушул ачык айкындуу болуш үчүн өзүңүз аралашасыз, баягы мисалы үйлөргө барып. Сиз да сурап калбадыңызбы, фонддо канча киши иштейт деп. Биз мисалы 4 в 1 болуп кетебиз кээдечи. 3 в 1 да болобуз. Себеби мен ушул эле учурда фонддун негиздөөчүсү, жетекчиси катары эле отуруп албай, мен ал жерде грузчик да болом. Ал жерде мен бизде ушу иштеген биздин карындаштарыбыз деле, бир туугандарыбыз деле бүт универсал. Кол жугушта болосуз. Кээде туруп алып туруп бирөөнүн барып эшигинин алдындагы кирпичин ташыйбыз. Себеби бизге эмне керек? Кадыр барк эмес. Бизге саясий бир очко же бир башка маселе эмес. Бизге сооп керек да. Сооп издеш үчүн биз белди таянып туруштук эмес. Ал жерде барып көтөрүп, балким ошол жерде соопку илешейин деп, биз бүгүн жолдо белде водитель да болобуз. Кыскасы, ар тармакты камтып иш жүргүзүп атабыз. Азамат байке, убакыт деген убакыт экен. Бир нече мүнөттөр өтүп кетти. Программанын жыйынтыгына келип жеттик. Аябай курч суроолор болду, жеңил суроолор болду. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан ойлорду омоктуп айтып бердиңиз. Ушунча убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы да бир топ алдыда жасаучу иштерибиз бар. Ал максатта дагы көп эфирлерден жолугабыз деген терең үмүт менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Кезектеги программадан кезиккенче аман туруңуздар.